Улуу Ата Мекендик согуштун канча баатыры бар бизде? Канча баатыр бар бизде? Айта албайт. Айта албайсыз. Себеп тарыхты окубайсыңар. Кайсы баатырдын атындагы чоку бар? Жок. Кыргыздын канча залкар инсандары бар? Акын жазуучу ойчулдар бар. Жусуп Баласагын чокусу барбы? Жок. Токтогул чокусу барбы? Же Барпы же Тоголокмолдо чокусу барбы? Өзүңөр деле мында уялсаңар болот да ушундайданчы. Элчин чокусу бар, Ельцин жок. Путин Чүй областында, Хребеттенстанда Путин чокусу бар. Элчин чокусун берген. Эстерди талкалап жок кылып, мына ушундай күнгө келтирген. Эсиңерге келбейсиңер усадагылар. Тоголокмолдо чокусу деп койсо жарашпайбы? Же Барпы чокусу, Токтогул чокусу жарашпайбы? Жасакерленгендин да чеги болуш керек. Ойлонуш керек. Мына биз жакында эле айтып атабыз. Бүтүндөй башка тилдеги айыл кыштактардын баарын кыргызчалоо жөнүндө. Эми келип жет атан көрбөгөн кишинин атынан чокубуз болобу ошол жерден? Чокуга эмес, мөңгүгө берилип атат. Мөңгүгө берилип атат. Мөңгүгө андан бешпеттер бергиле, андан чыккан сууга да берип койгула, аялдын атын берип койгула. Таттуураак болот.